Мекенчил талапкер Ташиев менен баарлашуу үчүн Нарын шаарындагы жолугушууга 3000 адам катышып, шайлоочулар өз талапкерине чоң үмүт артып жатышкандыктарын билдиришти. Ташиевди теледен гана көрүп тааныган нарындыктар талапкердин мекенчилдигин айтканынан кайтпагандыгын, бийликтегилердин кемчилдигин бетке айтып келгендигин баалашып, шайлоодо аны колдоо чечимине келишкендигин билдиришти. Буга жерде көп талапкерлер келип кетип атат. Өзүңүздөр да көрүп атсаңар керек, а кишилерге мындай чогулган эмес, нарын эличи, мурунку талапкерлергечи. Азыр мына өзүңүз көрүп турасыз кандай келип атат. Элчи Камчыбек Ташиев келиптир десечи, шуну биз өңүн бир жубой көрүп алалы депчи. Анан бул кишинин патриоттуулугун, өзүнүн элдигин мындай бир кыргыздын духун аябай жакшы алып жүрөт экен да. Ушунчалык ыраазы болобуз. Азыр дагы ушу элдин мнениясы жаман эмес. Ушу Камчыбек Ташиевичке барып жолугалы, Камчыбек Ташиевичти колдойлу деп көп кишилер азыр кеп кылып калды да, ушундай мурунку талапкерлерге карагандачы. Талапкерге социалдык чөйрөдөн тарта саясатка чейинки аркылуу суроолор менен бирге өзгөчө кырдаалдар министри кызматынан алынып калынгандыгынын себебин билгиси келген шайлоочулар да болду. Ташиев өз жообунда эски бийликтен эртерээк кутулуп, Кудай сактагандыгын айтты. Сиз МЧС кызматта турганыңызда акчаны жеп алды деп жумуш ордуңуздан ыргыбадыңыз беле дейт. Урматтуу туугандар, мен эч кандай жумуш ордума ыргыган эмесмин. Мен ошол маалда өкмөттү башкарып турган Данияр Үсөновдун жүргүзгөн саясатына каршы болуп, өз жумушумду ыктыярым менен рапорт жазып өткүзүп берген министр болгонмун. Мен эч кимди жумуштан кет деп айткан эмес. Жана ошондо мен кеткенден кийин 4 айдан кийин бүт бийликтин бардыгы куулган. Кудай сактаган экен, эртерээк кетип калган экен. Жергиликтүү элдин айтымында апрель окуясында каза болгондордун 51-и дал ушул Нарын дубанынын тургундары болушкан. Башындан көңүл бурулганы менен кийинки убактарда каза болгондордун жакындарына, балдарына жардам көрсөтүлбөй калган. Бул маселе боюнча талапкер 7 апрель баатырлары боюнча мыйзам долбоорун даярдаганын айтып, октябрь айында парламентте карала тургандыгын билдирди. Долбоор колдоого алынып калса, апрель баатырларынын жакындары менен балдарына жөлөк пул төлөнүп баштайт. Нарындын студенттери болсо стипендиянын өлчөмүн көбөйтүү маселесин көтөрүштү. Стипендия боюнча талапкердин айтымында бул экономикалык маселе болгондуктан шартка жараша чечилет. Ал эми контракттык негизде окуган студенттердин төлөмүн жарым-жартылай кыскартуу, калк үчүн билим берүү менен медициналык тейлөөнү толук акысыз кылуу үчүн өз программасында чоң орун бергендигин билдирди. Жолугушуу аягында шайлоочулар талапкерге ак жол каалап, шайлоодо утуп чыгышына тилектерин билдиришти. Кудай буйруп президент болуп калсаң, мен тилектешмин. Сен өзүбүздүн балабыз экенсиң. Ыйлагым келип турат. Кудай багыңды ачып, президент болуп калсаң, мен ишенем балам. Сак саламат болуңуздар, теңир жол туугандар. Теңирим колдошун. Барыңыздар аман болуңар.